Eli zaman başına. Kurunca kaptak et kalsan bize ister. İman verin. Yemayla yok. Амансыздарбы, кыргыз элим, амансыздарбы, калай калп. Бүгүн биз Айхан Кежелер кайрымдуулук фонд ушул Момбек Хайыл өкмөтүнө караштуу Көктөм айылынын жашоочусу Аттокулов Кенжебек акебиздин үйүндө турабыз. Турганыбыздын себеби бүгүнкү күндө акебиздин жашоо шарты ушул үйдө өтүп атат. Эки кызы болгон, ал кыздар уже турмуш жолуна узап кеткендиктен байбичеси бар экен. Ал ушул күнүмдүк тиричиликке деп кичине мындай иштегени кетет экен. Байкебиз ушу акебиз эртеден кечке ушул үйдө экен. Ден соолугуна байланыштуу эч кандай ишке жараксыз экен. Ошондуктан биз ушундай Айхан Кежелер кайрымдуулук фонд жардамыбызды берип коелу деп келдик. Мындай продукталарды алып келип отурабыз. Ушу күнүмдүк жашоо шартка керектүү продукталар. Андан кийин ушул сөз кезегин ушул өзүбүздүн ажыкебизге сизге берип койсок, ошол сүйлөп койсоңуздар. Мен да ушул элдин тургунумун, ушул Токулов Кенжебектин бир тууган агасы боламын. Мен турмуш алгандай болот экен. Бири өйдө бири бас учурунда ошо биздин Кыргыз Республикасынын Кыргыз элинин ичинде эң чыгаан балдардан бири боло турган балдар Патенский институт 3 курсунан аяктап атканда ушундай кичине оорулук неме болуп азыр түзүк, Кудайга шүгүр түзүк болуп калды. Эми чоңойгондон кийин ар бир өзүң үй бүлөң менен болуп калат экенсиң. Бала чакаң менен колдон келишинче кайрылайбыз. Айыл өкмөттөн деле айыл ападан тургандыктан кайрылыш болуп турат. Эми заманында азыркы жашоо шартка жараша мамлекетибизге байланыштуу шарттарына байланыштуу ушундай кээде болуп калат, кээде болбой калат. Өтө учурунда жетишип муну даарлата албай калдык. Айыптуулар бизде болуп атат. Бардыгыбызда белгилүү эле. Мына эми менде ушунчалык жардам болуусун рахматулла немесине уюмдан келгендерине биз чоң ыраазыбыз. Майли ушундай эле не дейм да мына ушу мамлекетибиз түзөлүп ушундай кайрымдуулук фондун түзгөндөргө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул бир гана болбосун, ушу ийибизге ошо окшогон адамдарга кайрымдуулук кылгандарыңар биз үй бүлөбүздүн атынан ушу ийибиздин атынан ичине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат сиздерге. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın özün bardığın, özün bildiğin için, özün bütün alamdın padişahsın, özün peygamberlerde jaratkansın. Allah'ım buna gey, şu Allah'ım şu kim olursa ben şu orunun canındamın deydi. Orulardan kavar alıp gelipsiler. Şu orularga jardam berip, jardam konusunu atkanın Allah'ım sizlerden razı olsun. Padişahlarız daima bardık. Eli jurtubuz tınç bolsun, iman bersin barızına, barız namazlarda okup, 5 vakit namazda okup, oroza tutup, zeket berip, acıga varıçılardan kılsın. Eli jurtubuz oң olsun, buna sizlerge de çoğun Allah Teala razıçılıklardı bildireriz Allah'ım. Daima işlerine yürüşüversin, üşüntüp adamlarga jardam kolu tuta verir. Allah Teala özü nasip kılsın. Rahmat. Söz кезегиңиз. Uşu bizge kayırılıp gelip atkan elibizge rahmat. Elibizge uşu iman ıntıma iman versin, ırıskı versin. Sağırlı olganыбыз öte jakşı eken. Ошентип кайрылып тургандарына чоң рахмат айтабыз ушу элибизге. Силер ham ушу баарыңарга бакыт талай калайын. Мына эртең күнүбүз жаңы жыл келип калды. Бауырашып бала чакаңар менен бауыр жуур болуп жакшы отургула, өнүп өсүп кеткиле, оорубагыла, оорусурколордон алыс болгула. Мына ажылар, ажыкелерибизде, үкөлөрүбүздө айткандай, эч кырсык болбосун, заманыбыз тынч болсун. Амин. Амин. Эл журтубуз менен тынч амандыкта эч жамандык көрбөйлүк. Бардыгыбызга топчулукка теңчиликке жеткиле. Рахмат.
ошону менен бирге дагы да сөздү улантып кетсек, бүгүнкү күндө ушул сулуктун күнүнө карабастан иштеп аткан биздин волонтерлорубузга терем ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан кийин ушул Ош Бишкек жолунда каттап аткан айдоочуларга, деги эле ушул жерде каттап аткан элдерге ушул ыраазычылык үчүн өздөрүнүн акчаларын таштап аткан адамдарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан кийин ушул Кенжебек акебиздин ушундай жагдайына байланыштуу свет төлөм акысын, 1 айлык акысыны берип коелу колуна. Allah razı olsun. Amin. Şu Kayrımcılık Fondunu tüzgön жетекчилерге, şu uyumdardын barına biz ıraçılık ederiz. Şu inim oşoğundadın kayılganlarga ming mertebe razımın. Razımız bardığız ele. Şunda ele Ayıl hökümetke şundaylık nafaline verip, gösterip ayıl hökümetin tarafında yaşap жатқан şu muhtaç Nemege Seyitovaga, Camilaga ıraçılık bildiremiz. Şundağı tırış basın tapınlar verelim.